Салам мекендештер, арбаңыздар. Тез хабарлардын бири бүгүндөн баштап Кыргызстанга М-банк мобилдик приложениясына тыйын которуу токтоп калды. Бул такталбаган маалыматтарга таянсак, Улуттук банктын распоряженияси деп айтылып жатат. Ошол себептен Сбербанк онлайн, Тинькофф жана МТСтен тыйын М-банкка которуу мүмкүн эмес болуп калды. Жана андан башка бир нече банкта да чектөө коет деп ошондой сөздөр болуп атат. Азырынча белгисиз кайсыл банктар деп. Бирок жанагы биз иштешип жаткан Мир привилегий мобилдик приложениясы менен азыр киргизип коем. Ошону App Store'дон, Google Play'ден көчүрүп алып туруп, которуудо мекен деген промокодду киргизип, ошо менен тыйын которсоңуз болот. Кыргызстанга накталай наличка акча которуп турсаңыздар болот. Аны болсо ошо Мир привилегий приложениясынан киресиңер, мекен деген промокод сөзсүз унутпагыла, септеген кошумча скидкалары болот. Бул жерден тыйынды приложение аркылуу которосаңар, Кыргызстанда тууганыңар банктан наличка алат дагы, анан каалаган жакшы курс менен обмен валютадан алмаштырып алсаңыздар болот. Ошол система иштеп атат. Дагы бул банк жаатында кандай өзгөрүүлөр болот, жакын арада сиздерге айтып турабыз. Азырынча маалымат ушундай. Тилекке каршы жанагы М-банк системасы иштебей калды. Ошол мекендештер, көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөлөт.